Өлім төшөгүндө жаткан аялы күйөөсүнө суроо узатты. Мен көз жумгандан кийин качан үйлөнөсүз? Аялынын сөздөрүн угуп, көздөрүндөгү жашы менен кайгырба гүлүм, топурагың кургамайынча үйлөнбөйм. Аялы жылмаюу менен дагы бир ирет суроо берди. Чын элеби? Күйөөсү жашка толгон көздөрү менен ооба жаным, сөз берем. Аялы оюндагы жоопту алган соң бир аз убакыт өтүп көз жумду. Күйөөсү жанынан артык көргөн жубайынын бетинен жылуу өбүп акыркы сапарына узатты. Арадан бир нече ай өтүп, ал аялына берген сөзүн эсинен чыгарбады. Тез аялынын жаткан жерине келип карап кетчү болду. Арадан кыйла убакыт өтүп, аялынын топурагы дагы кургап калчу кез келе баштаган эле. Ошол күндөрдүн аралыгында күн сайын келип топурагын карап кетчү болду. Бирок арадан көп убакыт өтсө да, аялынын жаткан жери эч кургачу эмес. Качан келип карабасын ным болуп турчу. Муну көрүп аялын сагынып, кошумчалап, ыйлап да кетүүчү. Бир күнү бул иштерге таң калып, башы жетпей ойлонуп калчу болду. Себебин билгиси келип, ал жерге түнкүсүн барды. Ал жерде кайниниси эжесинин жаткан жерине суу чачып жатканын көрүп, жанына барып себебин сурады. Эмнеге суу чачып жатасың? Бул эжемдин мага дайындаган акыркы сөзү болчу. Аткаруу мен үчүн парз. Бул сөздөрдү угуп, аялынын сүйүктүү жан экенине, көзү өтсө дагы башкасына бергиси келбегенин түшүнүп жетти. Ага башкалар көп жолу башка аял ал деп айтып көрүштү, бирок анын жообу баарына бирдей эле. Аялым кызганат. Бул жалган дүйнөдө башка табылгыс аялынан кийин ал эч кимге үйлөнбөдү. Бардык эле адам сүйүүгө жөндөмдүү болуп туулбайт. Рыспай Абдыкадыров. Жашырылбас заардын заары сүйүү. Кээде ал бир ооз сөздөн же көздүн кыйыгынан, атүгүл үндөбөй турганыңдан деле билинип калат. Пер Абельяр.